Ош шаарында көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты. Жалпы 200 адам эвакуацияланды. Ош шаарында көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, ОКМден 8 бөлүм өчүрүүдө. Министрликтен билдиришкендей, бүгүн таңда Мамат Исаков көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүчүлөр 2 автошааты колдонушууда жана ал жерге 4 куткаруучу жөнөтүлгөн. Ошондой эле Ички иштер министрлигинен, Тез жардам кызматынан жана рейдтин кызматкерлери жөнөтүлгөн. ОКМ кийинчерээк кошумча маалымат берилерин билдирди. Эртемен saat 6'dan 24 мүнөт өткөндө бизге кабар түшкөн. Ушул жерде Ош шаарынын аймагында өрт катталды деген. Ошол замат 2 мүнөттүн ичинде биздин өрт өчүрүүчү балдар келип, биринчи иш-чараны учурду. Бул жерде бардыгы уктап атышкан болчу. Ошого байланыштуу ар бирин ойготуп, эвакуация иштерин аткарылды. Жалпы саны 39 адам эвакуация иштери аткарылды. Birinci kez жаш балдарды алып чыктык, анан кечинде эс алып дем алыш болуп баягындай кичине бир аз спирт ичимдиктерин ичкен жарандарыбыз бар экен, ошолордун алып чыгып өчүрүү ишин так аткардык. Учурда өрт толугу менен курчоого алынды, толук иштери жүргүзүлүүдө. Жалпы түзүлмөн даярдык боюнча, шаардык боюнча 8 өрт өчүрүүчү жана 2 автошаты тартылды. Бишкекте үрөө учурган жол кырсыгы адам өлүмү менен коштолду. 18 октябрда болжол менен саат 21:30 чамасында Бишкек шаарындагы Бөкөнбаев жана Абдырахманов көчөлөрүнүн кесилишинде үрөө учурган жол кырсык катталды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Lexus унаасы батышты көздөй бурулуп жатканда каршы багыттан келе жаткан Toyota Camry менен кагышкан. Camry унаасын 2008-жылы туулган, айдоочулук күбөлүгү жок, өспүрүм башкарып келе жаткан. Кагылышуудан кийин Toyota Camry тротуарга сөрөлөп чыгып, 4 жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Тилекке каршы тротуардагы 2012-жылы туулган жаран окуя болгон жерде каза болду. Калгандары оор абалда ооруканага жеткирилди. Бул факт боюнча автотранспорт каражаттарын башкарууда коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Учурда унаа башкарган жаран шектүү катары убактылуу кармоочу жайга камалды. 2 унаа тең айып аянтчасынан токтотулду. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Иликтөө иштери улантылууда. Милиция атенилерди жашы жете электерге унаа башкарууга жол бербөөгө жана балдарды көзөмөлдөөгө чакырат. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Oldu klasbı kıvaysız mı? Ya sen ne işin ne senin? Nege men kazım Кадамжайда сабак учурунда келип, кайым айтышкан мугалимге айып пул салынды. Бул окуя боюнча Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагынын 50 жаштагы тургуну 2025-жылдын 10 октябрь күнү Жээнбаев атындагы орто мектепте сабак учурунда ошол мектептин мугалими эшикти тээп кирип, ага карат сөз айтканын билдирип, арыз менен кайрылган. Арыз 2025-жылдын 10 октябрь күнү Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда Б баштык боюнча катталып, укук бузган мугалимге айып пул салынган. Булак турмуш кежи. Оштогу көп кабаттуу үйдөгү өрт өчүрүлдү. Ош шаарынын Мамат Исаков көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдөгү өрт чектөөгө алынды. Бул тууралуу ОКМдин шаардагы бөлүмү билдирди. Маалымат боюнча 8 бөлүм, 2 автошаты, ыкчам топ, куткаруу кызматынан 4 куткаруучу жана штаб тартылган. Жеринде кошумча ички иштер министрлигинин, Тез жардам кызматынын жана рейдтин кызматкерлери иш алып барууда. Жалпы 200 адам эвакуацияланды. Жабыркагандар жок. Учурда толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кошумча маалымат берилет. Бишкекте 2 унаа сүзүшүп, тротуардагы бала каза болду.
Бишкекте 2 унаа кагышып, анын бири тротуарга чыгып кетип, жөө адамдарды сүзүп кетти. Окуя болгон жерде 13 жаштагы бала каза болду деп билдирет Борбор калаанын милициясы. Кырсык 18 октябрда саат 21:30 чамасында Бөкөнбаев, Абдрахманов көчөлөрдүн кесилишинде болгон. Милициянын маалыматы боюнча 46 жаштагы аял Lexus RX 330 унаасын башкарып баратып, Абдрахманов көчөсүнөн Бөкөнбаев көчөсүнө бурулуп жаткан. Бул учурда ага карама каршы келе жаткан Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Toyota'нын рулунда 2008-жылы туулган жашы 7 элек өспүрүм отурган. Урунуудан улам Toyota Camry тротуарга чыгып кетип, 4 жөө адамды сүзгөн. Алардын бири 2012-жылы туулган бала. Ошол жерде каза болгон. Калган 3 жабырлануучу ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Милиция кошумчалагандай, трагедия жашы 7 элек өспүрүмдөрдүн күнөөсүнөн улам болду. Ал ата-энесинин руксатсыз жана айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарып жүргөн. Булак бара келди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Бүгін эртемен саат 6-дан 24 мүнөт өткөндө бизге кабар түшкөн. Ушул жерде ушул Ош шаарынын аймагында өрт катталды деген. Ошол замат ошол 2 мүнөттүн ичинде биздин өрт өчүрүүчү балдар келип, биринчи иш-чараны уюштурду. Бул жерде бардыгы уктоого чыккан болчу. Ошого байланыштуу ар бир ойготуп эвакуация иштерин аткарылды. Жалпы саны 39 адам эвакуация иштери аткарылды. Биринчи кезекте жаш балдарды алып чыктык. Анан кечинде эс алып дем алыш болуп калгандай кичине бир аз спирт ичимдиктер ичкен жарандарыбыз бар экен, ошолордун алып чыгып өчүрүү ишин так аткардык. Учурда өрт толугу менен курчоого алынды, толук иштери жүргүзүлүүдө. Жалпы күчүрмөн даярдык боюнча, шаардык боюнча 8 өрт өчүрүүчү жана 2 авто шатты тартылды. Будак мектебинин жанындагы чайкана. Бузуу иштери башталды. Уже кабиналарды бузуп, ичин бузуп, уже даяр кайнектерин чыгарып, аракетин көрүп атышат. Азыр портер алып келиптир, ошо жүктөп ташуу иштерин баштап атат. Өзүбүз бузабыз. Аракетин көрүп атышат. Уже айнектерди чыгарып атышат. Мектебинин жанындагы магазин уже ичин жыйнап, тазалоо иштерин баштаптыр. Дагы өзүбүз эме кылабыз деп